Сыр сөздөр жеке маалыматыңызды жана каттоо эсептериңизди башка адамдардан коргоого жардам берет. Сыр сөз эшиктин кулпусу сыяктуу эле маанилүү. Сиз ачуу кыйын жана кооптуу адамдарды үйүңүзгө киргизбей турган бекем кулпуга ээ болгуңуз келет. Сиз ошондой эле кулпуңуздун ачкычтарын эч ким табышын каалабайсыз. Күчтүү сыр сөз сиздин каттоо эсебиңиздеги бекем кулпуга окшош. Ал болжолдо кыйын болушу үчүн ушундай болушу керек. Ошондой эле аны башка адамдар таппаш үчүн аны коопсуз жерде сактоо керек. Күчтүү сыр сөздү түзүү жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ушул кеңештерди аткарыңыз. Биринчи кеңеш — сыр сөз тамгалардын, сандардын жана символдордун айкалышы болушу керек. Чоң жана кичине тамгалардын, символдордун жана сандардын айкалышын колдонуу сыр сөздүн бекемдигин жогорулатат. Сыр сөздү пароль жана веб-сайт сыяктуу жалпы сөздөрдү колдонуудан алыс болуңуз. Ошондой эле туулган күнүңүз, атыңыз же кичи мекениңиз сыяктуу жеке ачкыч сөздөрдү колдонбоңуз. Хакерлер бул сөздөр менен сыр сөздү оңой таба алышат. Белгилердин жана сандардын уникалдуу айкалышы күчтүү сыр сөздү камсыз кылат. Үчүнчү кеңеш — ар кандай каттоо эсептери үчүн ар кандай сыр сөздөрдү колдонуңуз. Эгер кимдир бирөө сиздин электрондук почтаңыздын сыр сөзүн тапса жана ошол эле сыр сөз банк эсеби үчүн колдонулса, сиздин коопсуздугуңуз жана купуялыгыңыз коркунучта болот. Ошондуктан бардык онлайн эсептериңиз үчүн ар кандай сыр сөздөрдү колдонуңуз. Төртүнчү кеңеш — сыр сөзүңүз сиз үчүн гана. Эгер сиз аны башка адамдарга жада калса досторуңузга же үй бүлөңүзгө билдирсеңиз, анда аны башка бирөө колдонуп, коопсуздук бузулат. Сыр сөзүңүздү эч кимге айтпаңыз. Жумуш бүткөндөн кийин ар дайым эсептерден чыгып туруңуз жана кирүү маалыматыңызды коомдук компьютерде сактабаңыз. Мындан тышкары коомдук компьютерлерде жана коомдук тармактарда жеке иш-аракеттерди жасабоого аракет кылыңыз. Бул хакерлерге сиздин маалыматыңызга жетүүнү жеңилдетет. Эсиңизде болсун, күчтүү сыр сөздөрдү колдонгондо жана аларды коопсуз сактаганда интернеттеги коопсуздугуңузга жана купуялыгыңызга кам көрөсүз. Жаңы сыр сөз түзүп жатканда бул кеңештерди унутпаңыз.